сооданы жакшы кылат, бирөө бир ишин жакшы кылат, бирөө өндүрүштү жакшы кылат, бирок баарына акча керек. Ошол моментте дини ислам болсо ушул жерден келип депозитке акчасын салса болот, бирөө келип кредит алса болот. Анан жалпы Кыргызстан экономикасына, бакубатчылыгына бул пайдасы тиет. Мультипликатор деген сөз бар. Жылына 1 сом канчалык тез айланса, экономикада ошончолук эл тез бай нутка турат. Буйруса М-банктагы ушунун бир себепчиси, жардамчысы болот деп мен чын жүрөктөн ишенем. Баарыңыздарды куттуктайм, өзүмдүн атынан, жогорку кеңештин атынан. Шундай кайсы банкта болбосун, М-банк болобу, Бакай банк болобу, РСК, Айылбу баарында ушундай ислам принциптер менен берилген кредиттер, алынган депозиттер көбөйө берсин, өсө берсин. Мен дагы ушу өзүм 15-20 жылдан бери ислам динин принципиалдуу кармандыктан мен дагы буйруса силердин кардарыңар болом. Ийгилик. Рахмат, Эльдар Курманбекович. Также внедрение исламских принципов невозможно без шариатского совета, поэтому приглашаем сюда на сцену представителя шариатского совета. Шариат кеңештин төрагасы Эмил мырза. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat. Bugünkü gün bizdin bank üçün, жалпы cemaat üçün tarihi gün. Bizdin bankın bu kassalık, bu saklık kassanın açılışı, bizdin bankın şariatқа layık iş alып баруусуга болгон умтулуусун көрсөттү. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." O iman keltirgenler deydi Allah Taala. O iman keltirgenler biz sizlerge bergen ырыскылардын адалынан гана жегиле. Жана Allah Taalaga şükür кылгыла. Эгерде ага гана сыйынган болсоңор. İslami saqlık kassanın açılışı bizden kardарларга öz karajатын ушул İslam prinsiplerine ылайык башкаруусуна чоң bir мүмкүнчүлүк берет. Бул өтө маанилүү кадам. Аллах Таала баарыбыздын тапканыбызды адалдан берсин. Бергенине береке берсин. Аллахым баарыңыздарга ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат.